Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Бир Казакстандын Астана шаарындабыз. Бүгүнкү биздин карманыбыз Астана шаарында жашаган мекендешибиз. Курулуш боюнча адис Аскат Дүйшалиев. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Постоянно айтышат, казак кыргыз бир тууган деп. Мамилелери жакшы. Бирөөлөрдүн консультациясы менен келгем да, келип анан бул жакта ошону менен калып калдым. Күнүнө где-то 300-350 квадратка чейин куюшат балдарчы. Кыргызстанга негизи ишканаларды ачып, инвестиция салып, Кыргызстанга иштесе болот да. Быйыл 120 адам иштеди да. Дүйшалиев Аскат Дүйшалиевич 1980-жылы Жалал-Абад облусуна караштуу Каракөл шаарында төрөлгөн. 12 бир туугандын эң кенжеси. 1997-жылы орто мектепти аяктаган. 1999-2000 жылдары Айдаркен шаарында аскердик кызмат өтөгөн. 2005-жылы Астана шаарында катардагы куруучу болуп иштеген. 2016-жылы Каракөл шаарынын жергиликтүү кеңешинин депутаты болгон. 2015-2018 жылдары Кыргызстанда турак жайларды куруп, жеке ишкерлик менен алектенген. 2018 жылдан бери Казакстанда жеке ишкер. Астанага келгеним 2003-жылы февраль айында келгем. Жумуш издеп келгем. Келип, өзүм биринчи ошо катардагы эле кара жумушта жумушкер болуп иштедим көп жыл. Казак туугандар менен бирге. Андан кийин ошо бул жакта ошо казак туугандардын арасынан предложение болду, сунуш болду. Кыргызстандан жумушкерлерди алып келип иш кылсаң болот дегенчи. Анан ошону менен 2005-жылы биринчи жолу ошо Кыргызстандан 20 абал алып келип иш баштадык. Анан ошону менен кийин бул жактын документин алдым Казакстандын. Анан өзүм фирма ачып, анан уже жумуш орду менен кыргызстандык жарандарды жумуш орду менен камсыздап, уже кыргыз жарандарын алып келип жумуш иштеп баштадык да. Биздин жумуш стяжка деп коет, ошол курулган үйлөрдүн ичиндеги полун ушу стяжка менен куябыз да. Астананы тандаган себебим, потому что ошол кезде 2003-жылдары бул Астана шаарында курулуш катуу жүрүп аткан. Ошон үчүн мен өз негизи бул жакка баягы мындай билейин деп жумушту мындай кандай бул жакта жумуш маяналары кандай. Бирөөлөрдүн консультациясы менен келгем да. Келип анан бул жакта ошону менен калып калдык. Мен ушул жерде мына 18 жылдан бери почти жашаган киши катары айтам да, эч кандай мындай упрекать этип, сен кыргызсың деген нерсени көрүп мындай эме болгон жок да. Кемсинтүүлөр, ушундайларга мен постоянно айтышат, казак кыргыз бир тууган деп. Мамилелери жакшы. Биз азыр ушул акыркы күн погода сууктаганга алган объектибиздин акыркы эмелерин бүтүрүп атабыз, этаждарын. Азыр ошол объектиге келдик. Бул объекттин аталышы Люксембург деп аталат. Кандайсыңар? Иш кандай? Курсак токпу? Жатакана? Быйыл 120 адам иштеди. Анан баягы объекттер бүткөндөн кийин буквально бир 10 күн, 15 күн эле болду. Бир четинен кетирип баягы объектлерин бүткөндөрдү кетирип, анан булар баягы калган объемду добивать этип, өздөрүнүн алган объемду ушуну бүтүрөбүз дешип, булар калган эмелер. Азыр бизде 3 бригада калды, где-то 20 адам. Анан булар азыр бүтсө, буларды баары 10 күнгө эс алдырууга жиберебиз. Баары эс алып, эгерде ноябрдын 15-ине чечиле турган болсо, жылуулук эмесин бере турган болсо, анда кайра келишет. Бизде өз негизи жылда круглый год иштешет. Былтыр
кышында 3 бригада иштеп чыкты. Андан мурунку жылы 2 бригада иштеп чыккан, ушундай да круговойго. Анан быйыл ушу жылуулук эмесине отопленияга карап, азыр чечим чыга элек. Ушу ноябрдын 15-ине чечим чыкса, анан ошого карап иштеп. Кандай иш? Бардыгы бар, материал бар. Канча калды? Бир этаж. Бүгүн эртең бүтүрөт экенсиңер да. Понедельник, тамак аш жакшыбы? Жатакана жылуубу? Ушу мына Кыргызстандан келген жигиттер, бул жерде баягы 7 областтан келишкен. Бул жак Көлдөн болот, бул жак Жалал Абадтан болот, бул жак Оштон болот, бул жак Чүйдөн болот. Ар жактан келген биздин кызыбыздын жарандары, жаштары мисалы үчүн 18-19 жаштан баштап көрдүңөр го 60 жашка чейин иштешет. Баягы дарамети күчү жетсе, келип иштешет. Бизде эң баягы стройкадагы коопсуздук жагынан алганда бул стяжка эң жеңил жумуш болуп эсептелинет да. Неге дегенде муну менен челек менен ташыбайт растворду өзүңөр көрүп атасыңар. Бuyakta компрессор менен жана айдап берет да. Мондай бардыгы бул жакта теплый полго өткөн. Бир 50-60% Казакстанда теплый полго өткөн да. Правиламент аркылуу тегизделип чыккандан кийин анан тигинде болуп туруп артынан шлифовать этилет да. Бул шлиф машинкалар биздики Германиядан келген, бул российский эмес. Анан болду, ушуну менен шлифовать этилгенден уже үй даяр. Андан кийин уже каласа линолеум салат, каласа ламинат, каласа паркет салат да. Уже биздин пол жагынан маселеси бүтөт да. Буга мунун үстүнө эми только ошол сатып алган киши ламинатын салабы же линолеум салабы же паркет салабы салып уже болду. Биздин пол боюнча да. Көп жерде деле мисалы үчүн Кыргызстанга алып келген, кирип иштегендер дейт да. Көп акчаны Кыргызстандан чыгарып келет дейт да. Ошол сыяктуу эле мисалы үчүн бияка келип иштеген биздин жарандар кайра канча акча чыгарып келет? Эми орто эсеп менен мисалы бир адам орто эсеп менен да, бул азыр мисалы азыркы айлыктар баягы доллар менен эсептегенде $1000, $500 ушундай. Биз орто эсеп менен алганда где-то бир $600-700 айланат экен да бир адамдын. Ошондо 120 адам дебейли, бир 100 адамды алганда бир жылына мисалы $600-700 миң Кыргызстанга биздин жумушкерлер өзүнүн акчаларын которот экен да. Ошондо мынтип айтсак болот да, мисалы биз Кыргызстанга жылына $600-700 миң киргизип атабыз. Бул эми баягы бир жыл эмес, бул деген уже 16-17 жылдан бери да. Ушундай постоянный баягы поток Кыргызстанга кирген акча $600-700 миңден кирип турат да, доллар менен. Жаңы технологиялар, эмнелер колдонулуп атат, кайсыл жактын баягы курулуш материалдары колдонулуп атат, кайсыл жакка көбүрөөк басым болуп атат. Ушулорду бул жакта дагы анан Кыргызстанда дагы өзүм баягы анализ кылганга аракет кылам да. Анан сравнительно мисалы Астана менен Бишкектики эме жагынан, сапаты жагынан чынында биздики баягы сейсмозона болгон үчүн, жер титирөөлөр болгон үчүн бизде сапатына көбүрөөк көңүл бөлүнөт да. Биздики чынын айтканда муну моюндашыбыз керек. Биздики сапаттуураак. Менин билишимче, мага жеткен маалымат боюнча Бишкекте баягы котлован деп коет. Жаңы казылып баштаганда эле продажага коюлат деп мага ошондой информациялар бар мендечи. Сатыкка коюлат деп. Бул туура эмес саясат да, курулуш жагындачы. Анткени бул жакта мисалы 5-этаж бүтүп 10 этаж үй боло турган болсо 5-этажы бүтүп 6-этажынын плита перекрытиясы жабылгандан кийин анан продажа ачылат. Саттык андан ачылат. Анткени эмнеге дегенде бул деген баягы 50% курулуш бүттү деген. Ошон үчүн ушул курулуш саясатын мисалы Кыргызстанда ушул жана долевой деген мисалы үчүнчү. Долевой деп коет.
мисалы менин бир проектим, бир объекттин проектиси 1 миллиондук болсо, мен бир 300 000 долларым боло турган болсо, мен баштай берем да. Эмне менен баштайм? Мен баягы котлованын, техникаларына ылайыктап баштай берем да, продажага коем. Анан баягы сатып алуучулар мынча процентин алып келип, например, 30% алып келип төгөт, а калганын баягы айына бөлүп берип коет. 1 жыл 6 ай, же болбосо 2 ай, 18 айда бөлүп берип коет. Ошону айына төлөп турасыңар депчи. Ошондо мындай болуп калат да, бул саясатчы. Ошол сатып алуучулардын гана акчасы менен ал үйдү башталгыч гана бир биртке акчаң болсо, калганын ошол же долевой да, жанагы сатып алуучулардын гана, кожоюндордун гана акчасы менен айына которуп турат алар. Анан ошону менен ал бүтүп калат. Бул туура эмес саясат да. Ошону биздин Кыргызстанга деле киргизсек болот экен да. Муну мыйзам менен, муну негизи ошол айтып атпаймынбы, мун үчүн толук курулушту мамлекет көзөмөлдөш керек да. Көзөмөлдөш үчүн мамлекет банктарга баягы аябай низкий эмедеги акчаларды бөлүп бериш керек. Алар анан именно ушул стройканы финансировать эткенге банктар, коммерческий банктар үстөгүн жанагы процентин азыраак кылып аларга берет. Анан ушундайда бул системаны муну негизи мамлекеттик деңгээлде чечет турган эме да бул. Бул бирок ордуна койсо болот. Эми азыр жакшы мындай реформалар жүрүп келатпайбы бардык тарабынанчы? Көп реформалар жүрүп келатат да. Анан эми ойлойм, буюрса бул тарапка дагы көңүл бөлүнүп, ушул курулуш жагына да, бул жактарда да бир жакшы реформалар болот деп ишенебиз да, буюрса. Бул биздин кум чыгарган карьер. Кумду Кыргызстандагы салыштырмалуу бул жакта башкача эме менен чыгарат, тыкма менен. Могу зим снаряд деп коет. Өзүңөр көрүп турган зим снаряд. Бул ушул зим снаряд суунун түйүнө улитка деп коет өзүнүн эмеси. Ошол улитканы таштап 5 метрге чейин тереңдиктен суунун түйүнөн кумду соруп, тиги турба менен сорот да бул жакка айдайт. Мондой бул жакка жыйналат. Бул жерден кайра азыр жуулуп чыгып аткан процессинде бул жерден тиги жерге бункерге түшөт да, бункер менен лентадан келет да, анан жүрүңүздөр. Лента менен келгенден кийин могул эменин аты грохот. Могул системанын аты грохот. Тигине көрдүңүздөрбү, суу үстүнөн түшүп атат. Ал деген ошол лайларын, баягы кумда болгон лайды ошол жерден жуйт да, анан кийин ташын бул жакка бөлөт да, анан куму тиги жакка түшөт. Бул техникалардагы иштеп аткандар бардыгы кыргыз балдар. Бул жерде өзү негизи баш аягы бардыгы 20 адам иштейт кыргыздардан. 20лардан азыр бул жерде где-то бир 6-7 адам калды да. Калганын биз баягы сокращение болуп, бу астата кумду жууп койгон гана бул жерде ошол 5-6 баланы алып калдык. Калгандары уже кеткен. Эми кайра жазда келишет да, буюрса. Где-то апрелдерден октябрларга чейин иштешет. Айлык акылары булардыкы 55 000 сомдон баягы жумушуна карап 110 000 сомго чейин. Каларым эң биринчи тынччылык болсун. Экинчисинде ушул азыркы мына жакшы өнүгүү жолуна түшүп келатабыз буюрсачы. Ушул азыркы эл башчысын Садыр Нуркожоевичту баягы кыргыз эли бутуна бут, колуна кол болуп жардам берип, көп дагы мен өзүмдүн мындай ой жүгүртүүмдө, анализ кылуумда жакшы өнүгүүлөр бар. Алдыда мен ойлойм, бул киши патриот киши. Анан бул киши мен билгенден аябай мындай кыргыз элине күйгөн киши. Анан ошого колуна кол, бутуна бут болуп кыргыз эли колдош керекпиз бүгүнкү күндө бардыгыбыз. Анан келечекте ошол ушундай бир жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулса дейм, буюрса. Бирок кошулат деген ишенимдемин. Эми ага убакыт керек, бир аз сабыр кылып өнүгүүлөр болсун элибизде. Тынччылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Ушинтип бул жагы Америка, бул жагы Турцияга чейин барып, бул деген тоже баягы жол азабы, көр азабы дегендей, ушу кыргыздарды унутпай, ушул жактагы кыргыздардан, сыртта жүргөн кыргыздарды келип тартып,
ошолордон баягы кабар алып турган сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө тынччылык, өзүңүздөргө ден соолук. Үй бүлөм жөнүндө айтсам, бияк келинчегим, бияк кенжебиз, андан кийинки Саниса, 2 кыз, 3 уулдун ата-энесибиз. Улуу кызыбыз Айдана, ал Бишкекте турмушта 2 неберебиз бар. Андан кийинкиси Актилек, 6-класс, алар мектепте. Адилет 5-класс, андан кийин Аниса 3-класс. Анан бул көкүрөк күчүгүбүз Абубакыр. Ошо өзүм төрөлүп өскөн Каракөл шаарынын Аккыя көчөсүндөгү бардык ошо кошуналарга баягы кыргызда сөз бар го. Атам өлсө дагы атамды көргөн өлбөсүн дегендей. Ошо атамды көргөн, апамды көргөн кошуна колоңдорубуз аман болсун. Астана шаарынан ошол Каракөл шаарынын Аккыя көчөсүнө жана жалпы Каракөл шаарына бардык кыргызстандыктарга салам айтабыз. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Бакубат жашоо болсун Кыргызстанда. Урматтуу Аскат мырза, биринчиден чоң ыраазычылык биздин долбоорго катышып, биз менен маек көрүп бергениңиз үчүн. Анан биздин долбоордун атынан кичинекей белектер бар. Ушуну кабыл алып коюңуз. Башыңыз аман болсун деп. Бул болсо Авангард стиль компаниясынын атынан таттуулар.